Учурда Ош областындагы 30 Адыр айылынын тургундарынын да кабыргасы кайышып турган маал. Бул айылдын да эли чырактай болгон кызынан айрылды. Москвадагы өрттөн кайтыш болгондордун бири 21 жаштагы Жаңыл Мырза, 11 туугандын 9-чусу эле. Анын тилсиз жоодон курман болгонун уккан жакындарынын сай сөөгү сыздап турат. Ошол Жаңыл Мырза неме ушундай болуптур. Бирок ошол жакшы эле экен, больницада экен, 4 киши аман калыптыр. Ошолордун бирөөсү Жаңыл Мырза экен деди. Анан интернетке кирип, баягы неме тизмесин окусам, аман калгандардын тизмесин окусам, ал жерде Жаңыл Мырза жок да. Жок. Анан уже жүрөк сезип аткан өзү. Ошол күнү кечинде түнү мен уктаган эмесмин, эмнегедирчи. Үйгө да баргым келген эмес да. Андан бир күн баштап ошондой болгон да. Анан мен кайра эжеме чалдым. Эже тизмеде жок экен аман калгандардын. Берки 4-5 эле кишиникин курман болгондордуку ошо 5-өнүкү эле тизмеси турат. Ал жерде да жок экен десем, азыр кайра чалам деп анан кайранан уже 10 мүнөттөн кийин чалатат. Ушинтип Жаңыл Мырзадан айрылып калыппыз деди. Ошентип. Эмне болсун? Кыздардын чүчүсү болгон экен да, кандай? Мен 3 эжем бар. 3 эжемден кийин менден кийин 5 карындашым. Ошол 5 карындашым 5-инчиси ушул болчу. Эң кичинекей сүймөнчүгүбүз болчу. Акыркы жолу качан сүйлөштүңүздөр кылыч? Жаңыл Мырза быйыл дизайнер кесиби боюнча окуусун аяктап Москвага 3 ай мурда эле июнда кетиптир. Байкесинин айтымында сентябрда кайтып келүү үчүн билет алган. Бирок ал бир туугандары ата-энеси менен жолукпай бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Ооба, өтө зирек, өтө акылдуу кыз эле. Ош шаарында дизайнерликти бүткөн. Бүтүп алып, ушул каяктан миграция деген бала чыгып, ушул кыздар дагы ушул немеде иш жогунан ошол жака кетип, ошол жакта иштеп жүрүп, биз дагы ушундай угуп алып өтө тынчсызданып атабыз. Өтө ата-энесине дагы аяп угузбай турабыз. Бирок ушул иш болгондо ушул кыз деле ушул айылда иштеп өздөрүндө жүрөт эле. Жүрөгүм ооруп атат балам, айланып кетейиндер. Ушу кандай жакшылык болуп калса, ошол жерде баардыгы турушуп, кандай ушу кыздарды көрбөйт деймдер. Ошондо жардамга келген бир адам болду ошо кыздарга. Ошого мен жүрөгүм ооруп атат, мен дагы мындай көп сүйлөй албайм. Бул кыздын өмүрү узун болуш керек эле. Бул акылдуу, эстүү, аябай жакшы кыздардын бири эле. Мен угуп алып жагым болуп атат. Кечиресиңер. Жаңыл Мырзанын 71 жаштагы атасы, 64 жаштагы апасы көкүрөк күчүгүнөн айрылып сыздап турган чагы. Жакындан айрылгандар кыз келиндердин күтүүсүз ажал тапканына өлкөдөгү жумушсуздукту күнөөлөшүүдө. Ондон бала бакканбыз балам. Азыр 2-3 бала багам деп эле талааларга кетип, иш жок. Иш эле болгон ушул жакта жүрөт эле ушу кыздар дагы. Айла жок кетип жатса дагы. Жаш кыздар өлгөн эң бир жаман да. Ата-энеси дагы атасы ооруйт эле, жаман да балам. Апасы дагы пенсионер, 8 кыз 2 уул чоңойтуш экен абы. Айла жок. Ушул заман ушул жакта да иш болгондо ушулар ушундай болбойт эле. Жаңыл Мырза жакындары менен 3 күн мурда эле телефон аркылуу сүйлөшкөн. Ал туугандарынан Москвада дагы иштеп турууну суранган. Жакындарынын айтымында 21 жаштагы кыз карып калган ата-энесине жардам көрсөтүп, жана өзүнө сеп даярдоо үчүн акча таап келүүгө Россияга аттанган. Бирок ал акча издеп барып, ажал табаарын сезбесе керек. Гүлжан Алтмышбаева.